Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, айымдар жана мырзалар. Ошо Россия мамлекетине ар кандай шарттарга байланыштуу барып иштейм деген 14-группанын жалпы жааматы. Кутман күнүңүздөр менен. Сиздер менен мен Ислам Калдаев, жакшы иштер бар официалдык жумуштарга орноштуруу долбоору. Урматтуу мекендештер, сиздер билгендей эле бизде Россия боюнча 5-6 компания менен келишимдерибиз бар. Ошол келишимдердин негизинде биз иш алып барабыз. Ошонун негизинде биз кыргыз мекендештерди жумушка барып иштейм дегендердин баардыгын официалдуу компаниянын заводдоруна, фабрика цехтерине жумуштарга орноштурабыз. Эми урматтуу мекендештер, ошол 5-6 компаниянын ичинде Pro Работа деген компания биздин кыргыз мекендештердин шарттары жок болуп атса, биздин келишимдин негизинде айлыктын эсебинен авиабилетин алып берип, учуп барып конуп, тоосуп алып, аэропорттон такси менен алып кетип офиске. Анан офистен өздөрүнүн по факту жумуштарын сунуштайт. Ошол жумуштарды тандап аласыздар. Жумуштар боюнча айта турган болсок, график работасы 6 күн иштейт, 1 күн эс аласыздар. Жатаканаңыз бекер болот, регистрациялары бекер болот, тамак ашы 1 мал, 2 мал бекер болот. Ошондой эле сменасы эртең күндүзгү жана түнкү болуп бөлүнөт. Эртең саат 8ден кечки саат 8ге чейинки күндүзгү, анан кечки саат 8ден эртең 8ге чейинки түнкүсүн болуп бөлүнөт. Урматтуу мекендештер, айлык акысы 3300төн 3700, 4000ге чейин чыккан жерлери бар. Ошол айлыкты болсо ар айдын 15-inde 30-unda берип турат. Анан дагы жума сайын, ар 3-күн сайын бригадирлерге айтып, аванс алсаңыз болот. Аванс болсо 1,5 миңден 3 миң, 5 миңге чейин алсаңыздар болот. Бул Проработа компаниянын жумуштарына тутам. Проработа компаниянын жумуштары булар болсо колбасын цех, тоок цехтери, балык цехтери. Колбасын цех, тоок цех бул Москвада жайгашкан. Тоок цехтери болсо Тамбовдо, Пензада, Липецкте, ошондой эле Белгород шаарында жана Курский областында жайгашкан тоок этпери бар. Адан тышкары теплицалары бар. Дагы кудай буюрса складдары бар. Санкт-Петербург шаарында болсо тамак аш өндүргөн компаниясы бар. Бул Проработа компаниянын жумуштары по факту барганда офистен тандап аласыздар мекендештер. 18 жаштан 55-57ге чейин алабыз. Урматтуу мекендештер, кимде ким ар кандай шарттарга байланыштуу барам деген болсо, ушул биз айткан Проработа компания жумуштарына барып алып, ошол жака иштеп, карыз курчтардан кутулуп, анан Россияга тиешелүү баардык документтердин баардыгын чогултуп, ушул компаниядан пайдаланып, анан бул болсо паспортуңуз, миграционный карточкаңыз, регистрацияңыз, ИНН, СНИЛСыңыз, перевод паспортуңуз, дактилоскопия, зеленый картаңыз, анан CVD трудовой деятельностьтин баарын чогултсаңыз, мен жогоруда айткан 5-6 компаниянын кийинки экинчи пландагы жумуштарга өтүп кетсеңиздер болот. Экинчи пландагы жумуштарга өтүү үчүн Россияга тиешелүү баардык пакеттеги документтер болуш керек. Полный пакет документтер болуш керек. Экинчи пландагы жумуштар булар шоколад заводу, нан заводу, LG компаниясы, складдар, жанагындай так эме жаныбарларга мал чарбачылык өндүргөн чоң завод цехтерге өтүп кетсеңиздер болот. Ал жака Россияга тиешелүү баардык документтер керек. Бизде азыр ошо жем өндүрүү боюнча дагы компания чыгып атат. Ошо жем өндүргөн чоң завод цехтин жанагы жемдерин пакеттерге салган жумуш чыгып атат. Бул экинчи пландагы жумуштар, урматтуу мекендештер. Кимде ким Россияга барып иштейм деген болсо, кудай буюрса биздин кийинки группага өтсөңүздөр болот. Кийинки группа булар 15-ci, 16-ci, 17-ci болуп кете берет. Анықтан чамдаңыздар, расписка жазыңыздар, паспорттарды жибериңиздер. Ошондо гана биз сиздерге жардам бере алабыз. Ош, Москва, Жамат деп бөлөбүз. Бул Баткен областы, Ош областы жана Жалал область мекендештер, сиздерге аэропорт Ош жакын болгон үчүн Ош, Москва деп жамат кылабыз, ошол жактан учасыздар. Ал эми Талас, Ысык көл, Нарын, Чүй, Бишкек шаарында мекендештер барам деген болсоңуздар, Бишкек, Москва жамат болсо дагы аэропорт манасынан учасыздар. Урматтуу мекендештер, биз колдон келишинче баардык маалыматтарды так туура беребиз. Жумуштун жылуусун жылуу, кургагын кургак, ысыгын ысык, муздагын муздак, ным деп эле ачык айтабыз. Ошон үчүн ошол нерсени так угуп, анан барсаңыздар, барасыздар. Ал жакта униформа азыр бекер болот, тамак ашы 1 мал, 2 мал бекер болот, анан сиздерге жардам берет. Эми урматтуу мекендештер, улам мигранттарга байланыштуу ар кандай кыйын эмелер болуп атат азыр бизде документацияны оформление кылыш үчүн. Ошол себептен колдон келишинче желательно загран паспорт менен барсаңыз оң болот. Биздин заводдогу менеджерлер, координаторлор сиздерге жардам беришет. Ошондой мекендештер, ошол эң экономдуу, эң үнөмдүү, чөнтөгүңүзгө жеңил болгон бул жол, акча табуунун жолу бул ошол Проработа компания жумуштарына барып алып, бир бакта иштеп коюп, документтердин баарын чогултуп, анан экинчи пландагы жумуштарга өтүп кетсеңиздер болот. Бүт баардыгы мыйзам чегинде болгон үчүн бири-бирибизди алдабай, качпай этпей иш алып барганды
Allah'ım büyük barışı nasip kılsın. Anam özüңүздөрдү алдабаңыздар, бизди алдабаңыздар. Эгер сиз давлениеңиз аябай бар болсо, жоорулуу болсо, башка болсо анда барбай эле оң. Ошондой урматтуу мекеничте жумуштар көп. Кудай буюрса бизде Польшадагы бар, Россиядагы бар, Кыргызстандагы кудай буюрса жакшы жерлерди колго алабыз. Иштейли аракетибизде ниетин койгон болсо, биздин жакшы иштер бар, жумуштарды орноштуруу, официалдуу компанияны колдоп, райкам базып, биздин ютубка кирип, анан ушул биздин сөздөрдү бөлүшүп, анан биз менен ар дайым байланышып туруңуздар. Жакшы иштер бар, жумуштарга орношуу долбоору. Ар дайым сиздер менен, мен Ислам Калдаев.